Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз футболдук союзунун кезексиз конгрессинин делегаттары, урматтуу КФСтин аткаруучу комитетинин мүчөлөрү, урматтуу коноктор. Биринчи кезекте Кыргыз футболдук союзунун президенттигине менин талапкерлигимди бир добуштан колдоп, ишеним көрсөткөн бардык делегаттарга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат сиздерге. Барыңыздарга белгилүү болгондой, футбол дүйнөдөгү эң популярдуу спорт гана эмес, өлкөнүн имиждик көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул спорт мамлекеттин эл аралык статусун аныктап, анын кадыр баркына кыйла чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдүн жетекчилери футболду өнүктүрүүгө орчундуу көңүл бурушат. Биздин өлкө башчыбыз Садыркожоев Жапаров атамекендик футболго көз салып, аны өнүктүрүү боюнча демилгелерди ар тараптуу колдоп келет. Футболубуздагы соңку окуялардын баарын баамдап турган мамлекет башчыбыз өз тынчсыздануусун билдирип, Кыргыз футболдук союзунун күчөтүлгөн колдоо көрсөтүүнү чечти. КФСтин жетекчилиги менен бир нече жолку жолугушууда, ошондой эле премьер-лига клубтарынын жетекчилери менен кездешүүдө биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча ой пикир алмашып, футболубуздун көйгөйлөрүн белгиледик. Бүгүнкү күндө атамекендик футбол өзүнүн өнүгүшүнүн маанилүү баскычында турат. Атап айтканда, кардиналдуу жана натыйжалуу өзгөрүүлөр зарыл экендигин эске алып, биздин футболго өз салымыбызды кошууну чечимибизди кабыл алдык. Буга чейин футболго мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулган эмес. Бирок үстүбүздөгү жылдан тарта Кыргыз футболдук союзуна жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Ошол эле учурда жөн гана Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Жөн гана акча каражаттарын бөлүү менен бардык көйгөйлөр чечилип калбайт. Түздөн-түз мамлекеттик колдоосуз жана бардык керектүү административдик ресурстарды колдонбостон кандайдыр бир натыйжаны талап кылып күтүүгө болбойт. Футбол маселелерин улуттук деңгээлге көтөрүп, чечип келген Азия континентинин өлкөлөрүнөн үлгү алышыбыз керек деп ойлоймун. Бүгүн биз дагы ушундай жолго түштүк. Бул чечим оң гана натыйжаларын алып келет деп ишенемин. Бирок биздин иш аракеттерибиз заматта үзүрүн бербей тургандыгы түшүнүү зарыл. Натыйжалуу өзгөрүүлөр болуш үчүн убакыт керек. Биринчи кезекте алдыбызда кадр маселеси турат. Анын ичинде машыктыруучулар менен калыстар жана футболдогу башка адистердин квалификациясын жогорулатуу үчүн көптөгөн иш аракеттер жасоого милдеттүүбүз. Өлкөнүн бардык райондорунда жана облустарында материалдык техникалык базаны бекемдөө боюнча иштер күчөтүлүп, футбол стадиондорун менен машыгуу борборлорун куруу жана реконструкциялоо боюнча жумуштар алып барылат. Кыргыз футболдук союзунун жаңы президенти катары менин негизги милдетим биздин ишмердүүлүккө керектүү шарттарды камсыз кылуу болуп эсептелет. Биздин мойнубузда чоң жоопкерчилик жана милдеттер бар. Андыктан ошолорду актап, ишке ашырыш үчүн биринчи кезекте футбол үй бүлөсү ичинде өз ара кызматташтыкты жана ынтымактыкты бекемдөө керек. Футбол бул команданын, спорт жана ар бириңиздердин биргелешкен аракеттердин жыйынтыгы болот деп эсептеймин. Жаңы бийиктиктерди багындуу үчүн баарыбыз биригүүгө милдеттүүбүз. Рахмат баарыңыздарга.